Дүйшөмбү 3 февралга огон түнү саат 3:30 чамасында Ош Мырзаке авто жолунда Lexus автоунаасы жол боюндагы зым-карагайды сүзүп өрттөнүп кеткен. Натыйжада андагы 7 киши мүрт кетти. Ош шаарындагы 3 окуучу тамактан уланып ооруканага түшкөн. Алар Олимп мектебинин окуучулары болгон. Коронавирус илдети тарагандан бери дүйнөдө бет кап маселеси жаралды. Кыргызстан кооптулукту алдын алып өзүнө сакталган бет каптарды экспорттоого тыюу салып 5000 бет капты импорттогон. Сириядагы эл аралык террордук уюмдардын катыштыгы бар деп эзделип жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны Бишкек шаарында кармалды. 30 январда Чүй областынын Аламүйдөн районунун Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы 350 000 сом өлчөмүндө пара алып кармалды. Шейшемби 4 февраль 3 февралда саат 15:20 чамасында Нарын шаарында жолдон өтүп бараткан кызды Volkswagen Vento үлгүсүндөгү автоунаа сүзгөн. Натыйжада кыз каза болду. Сузак районунун Октябрь айылында орток моктон каза болгону айтылган 2 жашар баланын атасы мында кылмыштын курамы жок экендигин айтып, ички иштер органдарына кайрылды. Ош шаарындагы мектептердин биринде окуучулар кара жумушка тартылат. Алар спорт зал жана коридорду жууп тазалоо иштерин аткарышат деп нааразы болгон ата-энелер 7-каналга кайрылды. Вице-премьер-министр Замир Аскаров кызматтан төмөндөп өзгөчө кырдаалдар министри болуп дайындалды. Өлкөнүн кадр системасын калчаган кызматтын 10 айдан бери жетекчиси жок иш алып баруучуда. Буга чейин аталган кызматты өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаров жетектеп келген. Шаршемби 5 февраль Жалал-Абадтын Нокен районунда 10 жаштагы кызды зордуктоого шектүү катары ушул эле райондун 20 жаштагы тургуну кармалды. Жогорку кеңеш вице-премьер-министрлиги Эркин Асрандиевдин жана өзгөчө кырдаал министрлигине Замир Аскаровдун талапкерлигин жактырды. Депутат Искендер Матараимов Кара Суу районундагы айыл өкмөттөрдүн бюджети дотациядан чыкпай жатканына нааразы болуп, ал өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевге кайрылды. Минфин 2 жылдан бери буларды дотациядан чыгарбай, жылда 37 миллион сом акча берип атат. Муфтият бозо ичүүгө тыюу салды, бирок такыр ичпегиле деп фатва чыгарган жок. Бул маалымат коомчулукта талкууга калды. Кармаган болсо, бир жерине тийип калган болсо, бирөө жарымдын уну жууп тазалаш керек болот. Коронавирус дүрбөлөңүнөн пайда табууну көздөгөндөр Ош шаарында дагы пайда болду. Медициналык бет каптардын баасы себепсиз эле кымбаттап жатат. Туура эмес да, туура болчу эле. Наоборот, ушундай малда кайра буну бекер таркатыш керек да, адамдарга күйгөндөн кийин өкмөтчү, эми өкмөт эмне болсо ошосын. Бейшемби 6 февраль Кыргызстандын тоңуч президенти Аскар Акаевдин уулу жана энеси каза болду. Уулу Айдар Акаев 5 февралда түштөн кийин Москвада көз жумду. Анын сөөгү Москва шаарында жерге берилет. Туркияда учак кырсыгынан жабыркаган 2 кыргызстандык Стамбулда мамлекеттик ооруканада дарыланууда, алардын абалы туруктуу. Арван райондук соту 15 жаштагы кызын зордуктаган атаны өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Арван райондук прокуратурасынын басма сөз кызматы билдирди. Кара Балта шаарында номер 2 орто мектепте сабак учурунда диний тарбия мугалими 2 окуучуну тээп жиберген учурда ал сөгүш алды. Жери Алтын кенендеги күнгөй тескей маселелерди чечүүчү жыйында чыр чыгып, жергиликтүүлөр жери Кыргызстандын кызыкчылыгына иштебесе митингге чыгарын билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Маматалиев Кыргызстанда акча төлөп берсе, каалаган адамдын жеке маалыматын билсе болорун айтып чыкты. 7000 сом төлөсөңүз, номер телефонун берсеңиз, сизге ошол кимге таандык экенин чыгарып берет. Детализация звонков деп 1 айда кимдер менен сүйлөшкөнүн чыгарып берет. 1 айда место расположения кимдер менен жүргөнүн, кайсы жерде жүргөнүн мына монтип чыгарып берет. Ачык айкын. 2020 апрель айында өтө турган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш берүү эрежеси өзгөрөт.
Жума 7 февраль баш калаадагы Ош базарын өрт чалып, 4 соода күркөсү күйүп кетти. Соодагерлер ийри суммадагы зыянга учурады. 2 миллион товар бар болуп кой. Менен 4 айдан подрядга алып келгенбиз баарысынчы. Анан эч ким кат жок, бирөөдөн эч кандай эмес жок. Эл эптеп өздөрү оокат кылып атат. Элден айлансак болот, эл өзү менен өзү. Ысык Көл облусунда күйөөсү өрт коюп жабыркаган келин Сатина Бабаканова аны кечирген тосмо арызынан кайра баш тартып жатат. Амал көйдөн айла качып кутулбайт. Май куюучу жайлардын кызматкерлери бензин куюуда шылуундукка барышууда. Убадалар аткарылбай жатып, депутаттар кайрадан шайлоого аттанышты. Быйыл Кыргызстанда парламенттик жана жергиликтүү кеңештин эл өкүлдөрүн шайлоо болот. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Масанчы жана Сары Төбө айылдарынын жергиликтүү тургундары ортосунда массалык мушташ чыкты. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул жума өкмөттүн кадр саясатындагы иш аракеттери, атка минерлердин орун алмашуулары менен эсте калды. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт башчы сунуштаган талапкерлерди колдоп, Мырзахметов өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлү болуп дайындалды. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигине сунушталган Замирбек Аскаровдун талапкерлигин депутаттар жактырса, биринчи вице-премьерлик креслону Эркин Асрандиев ээледи. Ысык көлдүн ортосунан сүзүп өтө калам деген бул атка минердин кызматы орду эмес, депутаттарга анын буга чейинки таржымалы кызык болуп, жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде каралган. Биринчиден кеңеш катары айтып коем, мындан ары Ысык көлдөн ашам деп аракет кылбай коюңуз. Бассейнден чыкпаңыз да. Себеби сиз азыр мамлекеттик кызматкер болуп бүт эмчесиз издеп жүрөт. Коңшулар менен экономикалык карым-катыш жана ЭАЭП өлкөлөрү менен мамилени чечүү вице-премьер-министрге жүктөлөт. Жогорку кеңештин отурумунда Мирлан Бакиров Эркин Асрандиевден чечилбей келген маселелер боюнча собол салып, кандай кадамдарга бараарына кызыкты. Бул чек арада топтолуп калган фуралар боюнча кандай тоскоолуктар бар экенин анализ кылып көрдүңүзбү? Чечкенге мүмкүн болобу? Мен азыр изилдеп атам ошол маселелерди, ал оңой эмес экен, себептери көп а жерде. Атаандаштыкта бар, баягы Казакстан жактан баягы башка кызыкчылык бар. Мага бир аз убакыт берсеңиз, мен толук маалымат берейин. Эми албетте бул жер эми банк эмес, убак сааты менен иштеп баланс чыгарып кете турган жер эмес, бул жер өзгөчө подход талап кылат, ишиңизге ийгилик каалайм. 2 жылга жетпеген убакытта өкмөттүн 15 министри алмашып, командасы алсыз деп наразы болгон депутат Кенжебек Бокоев премьер-министр ордунда калууга моралдык укугу жок экендигин кошумчалады. Эми дээрлик өкмөтүңүз полный алмашып кетти да. Анан кийин вице-премьердин деңгээлинде өз калуу менен арыз жазып кетип атса, мен ойлойм, барыңар акылдашып туруп, өкмөт отставкага кетип калса деле боло тургандай составыңар алмашып кетти да. Бул мен жанагы моралдык жагын айтып атам да. Азыр эми сизди кетирип жиберген мен колуман келбейт, конечно. Бирок ошол жагын карасаңыздар. Өкмөттүн дарегине сын айткандардын аягы тыйылбай турган чакта орун алмашуу эстафетасын Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Айгүл Рыскулова улантты. Эми ал КМШ өлкөлөрүнүн экономикалык кеңешиндеги комиссияда Кыргызстандын ыйгарым укуктуу өкүлү вазыйпасын аткарат. Жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Булар кайра эле айланып келди, кайра дагы бийликке келе беришет. Айланып келди, кайра бийликке келет. Андан башка эчтеке эме жок. Мынакей азыр чоң акчаны таап алдыбы? Жок, азыр кызматтан алса, мына парламентте өзлөрүнүн кандидаттарын киргизе коюшат. Себеби акчасы бар. Акчасы менен кайра өтөт. Эл сатылып атат. Мындай кадрларды калча отурган мамлекеттик кадр кызматы жетекчиси жок иш алып барууда. Мында орун бош калганына 1 жылга чукул убакыт, тактап айтканда 10 ай болду. Мурунку жетекчиси Акрам Мадумаров өкмөттүн Баткен областындагы өкүлү болуп дайындалгандан бери анын кызмат орду бош. Андан бери майлуу кызматтын креслосу бош турат. Жаңы жетекчи качан дайындалары белгисиз. Бул тармакты жетектөөчү кадрдын содалашуусу солгун жүрүп жаткандай. Директордун номенклатурасы президент аппараты аркылуу чечилет. Президенттин распоряжениясы менен чечилет. Ошондуктан бул маселе тияктан чечилет. Анан мен азыр бул жерде отуруп алып туруп тигиндей мындай деп ал маселе боюнча комментарий бере албайм. Ал эми президенттик аппарат азырынча расмий жооп айта албасын билдирди. Бүгүнкү күндө Бакытбек Сагынбаев штатка директордун милдетин аткарып жатат деп. Ушул
ошол жактан айтышпайбы деп айтып коюп, биз просто расмий комментарий бере албайбыз. Жетекчи болуш керек, анткени ал документтерге кол коюш керек да, ал баардык нерселерге катышыш керек да, жүктөлүш керек болчу да. Мушунун өзү эле биздеги кадр саясаттын караңгы экенинен кабар берип атпайбы. Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнүн алдыңкы катарында турган кызматтын жетекчисиз калуусу жоопкерчиликсиз нерсе. Мамлекеттик, президенттин алдындагы жана өкмөттүн алдындагы бири-бирин кайталаган кадр кызматтарын бириктирсе, натыйжалуу жыйынтык болмок дейт экс-депутат Наманжан Аркабаев. Бул иштин сапатын да жакшыртууга, мамлекеттик каражатты үнөмдөөгө да салым кошкон болор эле. Биздин жетекчилерибиз, урматтуу президентибиз, өкмөт башчысыбыз мына ушул жагдайды эске алып, оптималдаштыруу керек. Депутат Рыскелди Момбековдун айтымында азыркы учурда жалпы эле кадр тармагында толгон токой маселелер бар. Коопсуздук кеңешинде сөгүш алып, кызматтан кеткен кадрларга да жумшак мамиле жасалып жатат дейт. Өзгөчө бизден сураган жогорку кеңеш депутаттары, биз колдоп берген өкмөт буну өтөсүнө чыга албай, ара чолодо президент уят кылды, элден ишенимин ажырап калганын турмуш көргөзүп койду. Деги эле кадр саясатында бизде мындай алгылыксыз кадамдардын болуп жатканы бул албетте өкмөт башчынын өзүнүн күнөөсү. Мына айтып атабыз, биз кадр саясаты дагы мындай капысынан келип калган адамдар караңгы саясат болуп атат деп, а бирок кадр кызматынын өзүнүн башчысы жок. Бизде 70 берене боюнча мындай бош ордун, вакантный ордун деп коет орусча айтканда, 3 айдын ичинде бекитилиш керек да кызматкер. Ошо бул мыйзамдын талабы боюнча бул бүт мамлекеттик жанагы жеке мекемелерге дагы общий распространениясы бар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, аймактагы жетекчилерди, облустук жана райондук администрация башчыларын окуткан орган жетекчиси жок отурат. Ал эми сын пикирден арылбаган өкмөттүн кадр саясаты реформабы же көз боемочулукпу суроо ачык бойдон калууда. Айжигит Матраимов, Вадим Жумабаев, Жумалык үчүн. Ошто вице-премьердин кадыры жокпу? Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Ош областынын жана шаарынын жыл жыйынтыгы коллегиясына катышты. Вице санариптештирүү жана айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу боюнча амбициялуу план тапшырмалары тууралуу айтып жаткан учурда мамлекеттик кызматкерлердин айрымдары куш уйку салып, айрымдары WhatsApp, Instagram менен алаксып отурушту. 55-тен кем эмес калктуу конуш, ичүүчү таза сууга мүмкүндүк алат. Бул амбициялуу милдет, бирок биз муну аткарууга болот деп ишенебиз. Өлкө боюнча эң ири базар жайгашкан Кара Суу району республикалык салык планын толтура албаган. Аталган базар чоңойгону менен акыркы 10 жылдан бери андан түшкөн салыктын көлөмү артпаган. Мындан улам өкмөт өкүлү кийинки кварталга чейин жылыш болбосо райондук салык башкармалыгынын башчысынын кызмат орду караларын эскертти. Ошондой эле аталган райондо 400 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Чоң атасынын даже күбөлүктөрү жок болду. Ошонун үстүнө иштеп атабыз. Эми бул паспорттары жок болду. Денесиник болбосо же башка бирөөнүн паспортунун негизинде бар документинен барып төрөп келип анан кийин мен азыр ошонун үстүнө иштеп атабыз. Өзгөн ноокат райондорунун акимдерине да эскертүү берилди. Бул райондордо өлкө казынасын толтурууда өсүш болгон эмес. Мындан улам өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев отчетуңар логикага жатпайт деп сынга алды. Анткени жаңы ачылган жеке ишкердик субъекттер көбөйгөнүнө карабай, салык планын аткаруу артка кеткен. Ири ишканалар ачылып жатат деп маалымдалганы менен алардан түшчү салыктын көлөмүндө олуттуу жылыш жасалган эмес. Ал эми пайдалануучу салыктардан дагы 5-6 миллион акча түшүрө алды. Бул эми жанагы өздөрүнүн иштеген ишканалардан пайда түшпөй калса, аны биз эми мындай текшергенге дагы болбойт. Ошонун эсебинен бул пайдалануучуга салык толбойгон. Бул жолку коллегияда жетекчилерге ырайым болдугу айтор сөгүш ордуна эскертүү берилди. Ошондой эле облус башчысы кемчиликтер жоюлбаса, кийинки жарым жылдыкта катуу чара көрөрүн айтты. Бирок башка райондордо төмөн болгону менен алар былтыр Кызылкааганын мындай өсүү темпи бар да, ыргак бар. Сиздерде анда да жок болот. Былтыр кыздан да төмөн.
Андан сырткары билим берүү тармагы аксап баратканы айтылды. Ош облусундагы мектептер республикалык олимпиада жыйынтыгында 6-орунда калышкан. Бул билим берүү деңгээлинин төмөндүгүн айгинелейт. Ал эми санариптештирүү жылынын алкагында бала бакчалардын 54%, мектептердин бардыгы интернет менен камсыз болгон. Жалпылап алганда бул көрсөткүч да көңүл жылыткан жок. Толук кандуу санариптештирип ушул адамдык факторду биз мындай төмөндөткөнүбүздө албетте жакшы көрүнүштөр болот. Азыр эми өткөн мезгилде иштеп атабыз, мүмкүн. Мен азыр сиздерге толук айта албайм. Мисалы үчүн алыскы бир айылдын, мисалы үчүн чоңул айдын бир айылында чындыгында иштебей атат. Баягы сиздер айткан мектепке кезек, балдар бакчасына кезек деген мүмкүн иштеп атканда. Но бирок бардыгын ушундай иретке алып келиш керек. Бардыгын бир стандартка алып келгенибизде буюрса бардыгы иштейт. Быйыл Ош областында өнөр жай продукцияларын өндүрүү көлөмү 2,4 эсеге өскөн. 61 жаңы өнөр жай кичи ишканалары ачылып, аларда 614 жумуш орду түзүлгөн. 495 айылдын 350-сү таза суу менен камсыз болууга жетишкен. Облустун жылды аяктаган отчетунда маңдай жылыткан факты жагдайлар аз болду. Демек жетекчилер аймактарды өнүктүрүү жылында да ийгилик жарата албаган. Разаковдун катышуусундагы жыйын күндүн экинчи жарымында Ош шаарынын мэринин жыйынтыгы менен уланды. Вице-мэрлер кезектешип маалымат берип, бир топ эле өнүгүүнү тизмектегендей болду. Ал ортодо Ош шаардык салык кызматы тарабынан айтылган маалымат мэрдин купулуна анчейин толо берген жок. Буга чейин аталган кызматтын салык жыйноодогу салкын аракети сынга алынып, жетекчини иштен алуу сунушу берилген. Бирок шаар мэри бул учурда вице-премьерге арызданууга жетишти. Мэр вице-премьер-министрге салык кызматынын башчысы Эрмек Чоюновду кызматтан алуу сунушу берилгени менен аткарылбай жатканын айтты. Аны менен катар салык кызматында көмүскө мыйзамсыз аракеттер күч экенин айтып, ал боюнча тиешелүү фактысы колунда экенин айтты. Силер ошо туура эмес, бардыгы жакшы, бардыгы патент алып атат. Алдын ала барып, бир күндө канча патент таркатканыңардан бери билем мен бардыгын. Алдын ала астыңарда комиссия келет мэриядан деп, бардыгы видеого тартылган фактылар бар. Түшүнүңүз да, бу жерде ак болбой иштегилеңиздер дагы. Түшүнүңүз да, менин мэрия буйрук чыгарганда мен силердин бардыгыңарды алат элем бир күндө. Замдарды кошуп туруп, ачык айтайын. Мен приказ чыгарганда. Жетекчиңер кетип, биз орун басарлар калабыз деп отурасыңар азыр жакшы болуп. Иштин бардыгы силерде ачык айтып коет. Иштегилегин, бу жерде актанбай, түшүнүңөрбү? Эгер эме кылсаңар, дагы комиссия түзөбүз, дагы кирсек, дагы чыгат. Бүт двойной бухгалтерияңар чыгат. Ош шаарында экономикалык көрсөткүчтөр боюнча өсүү темпи жогорулаган. Жыл ичи дээрлик 4 миллион 700 миллион сомдук өнөр жай продукция өндүрүлгөн. 1 миллион 400 мың акча бөлүндү. 1 миллион 400 мың эң көп бөлүнгөн жаңы көчөлөргө эскирген мамылчыларды алмаштыруу боюнча бир топ иштер жүрдү. Ошонун катарында булардын дагы элдер азыркы күндө столбону биз өзү коюп беребиз. Ошол казуу иштерин өздөрү жүргүзүш керек. Облус менен шаардын жыл жыйынтыгын чыгаруу жагдайы жылдагыдай эле цифралар менен коштолду. Аягында жыл мыктылары сыйланды. Шаардагы эң мыкты аталган 9 мекеме ишканага 10 000 сом акчалай сыйлык диплом тапшырылды. Ал эми област боюнча Араван жылдын мыкты району. Ал эми Өзгөндүн Төрткөл жыл алды. Карагулжанын Чалма айыл өкмөттөрү жылдын мыктысы болушту. Мерим Алмазбек кызы, Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары. Ат башы районунда логистикалык борбор курулуп, анын алкагында 10дон ашык завод салынат. Жана 15 000ден ашуун жергиликтүү тургун иш менен камсыз болоору кабарланган болчу. Борборду курууну кыргызстандык ишкер Эмилбек Абдыкаров менен кытайлык бизнесмен Лю Ин демилгелешүүдө. Логистикалык жайды куруу үчүн 280 миллион доллар кетээри да маалым болгон. Бул борбордун быйыл апрель айында биринчи фазасы башталып, 8 жыл ичинде бүтөөрү айтылууда. Борбордун курулуш иштерине 95% жергиликтүү тургундар тартылат деп кошумчалашууда. Соодага басым кылган жокпуз. Биз өндүрүшкө басым кылып атабыз. Бир чоң компания менен сүйлөштүк. Мунагы сотовый телефондун мониторун чыгара туран 80 000 иштеген компания менен сүйлөшүп атабыз. Ошонун дүйнө жүзүндө 5 филиалы бар экен. 5-өөнө биздин Кыргызстандан ачкыла. Биз шарт түзүп берели деп биз алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Же болбосо бир Англиянын бир компаниясы менен логистика жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эгер биз бүгүнкү продукциябызды айтып атабыз, бизде экологиялык таза жашылча жемишибиз бар, этибиз бар деп атабыз. Биз аны абдан арзан баага сатып атабыз.
Бирок жергиликтүү тургундар логистикалык борбордун курулушуна каршы чыгып, учурда байма-бай нааразычылык митингдерин өткөрүшүүдө. Ат башчылыктар бул борбор курулса кытайлыктар жерди тартып алат деп кооптонуп турган учуру. Иш өзүбүз кааласак иштейбиз, кааласак көзөмөлдө контроль түзөт деп атат. Өкмөт элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөгү чабалдыгы дал ушул жерден ачык байкалып турат. Жергиликтүүлөр бийлик жөнөткөн ар бир атка минерди артка кайтарып, алардын аракети суу кечпей турган учуру. Айласы кеткен Абылгазиев жогорку кеңештин алдында жергиликтүү эл каршы эмес, социалдык тармакта 30га чукул адам элди козутуп атканын бетке кармап, кырдаалдан чыгуунун аракетин издөөдө. Кызыктар жактар бар, өзүңүз айткандай, 20-30 киши бар ушу социалдык тармактарда. Ошолор элдин баарын дүрбөтүп, бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болууда. Жарандык активисттер өкмөт мындай чоң долбоорду курууда элдин пикири менен эсептешпестен өзүн билемдикке барганына нааразы. Карапайым калктын ишеничинен кеткен бийлик төбөлдөрү жер менен кошо элди да сатып жиберсе экен деп кооптонушууда. Эмне үчүн буга чейин логистикалык борборду куруу боюнча жергиликтүү бийликтин оюн эч ким сураган эмес. Аларга эч ким кайрылган эмес. Бул кандай болуп калды? Мына ушул суроого эч ким жооп бере албай атат азыр. Жергиликтүү бийлик атайын жашырган муну элден. Жашырса анда элди булар эмне жинди деп ойлойбу? Мына кептин баары ушул жерде жатат. Өкмөт өкүлдөрү эл арасында тараган шыбыр кептерге чекит коюп, Кыргызстандын жерлери кытайлык ишкерлердин колуна берилбей тургандыгын кайра-кайра айтып келишүүдө. Ал жер, бул жер Кыргызстандын жери, Кыргызстандын ичиндеги биз өзүбүз кандай ишти жүргүзсөк, Кыргызстандын гана кызыкчылыгы үчүн гана иштей турган соода комплекси болуп эсептелет. Айрым эл өкүлдөрү болсо логистикалык борбор куруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй, жердештерин колдон келишинче каарып жемелеп алууга да жетишти. Бирок мындай көкпеттик да ат башчылыктарга өтпөй турганын жергиликтүүлөр далилдеп койду. Ошол үчүн биз гарант болуп беребиз. Биз силерге айтып атабызго, башыбызды канжыгага сайып келип атабыз. Керек болсо, түшүнгүлө ушу силерге келген рызкыны четке какпагыла. Карапайым калктын нааразы экенине карабай, өкмөт логистикалык борбордун курулушун апрель айында баштоого шымаланып киришти. Жергиликтүүлөрдүн батасын албаган аткаруу бийлигинин бул кадамы өкмөттүн азыркы курамын түбүнө жетпесе болгону. Ушул жерде биздин могу вайкелерибиз, эжелерибиз гарант болуп бере алса, ошолор башында турса, ар бир иште кайсы тармагы болбосун өздөрүнүн колун коюп берсе. Ал арада Талас облусунда да жер үй алтын кенинин иштешине каршылыгын билдирген тегерек столго чогулду. Болжолдуу маалымат боюнча бардык тараптардын 500гө чукул адам катышкан. Sen ne olsa faksini söyle otur bana. Ya faksini beni otur. Ben söylemedim ben. Faksini beni otur. Kana kalasın. Tasarı gruplar ne? Жер алтын кени боюнча өткөн конкурстун мыйзамдуулугу жана адилеттүүлүгү конкурс кандай өткөн? Мыйзамдуу же мыйзамсыз? Эмне үчүн Кыргыз мамлекетинин үлүшү болбогон ал жерде? Экинчи, жер алтын кенинде Кыргыз мамлекетинин үлүшү. Эмне үчүн жок үлүш? Үчүнчү, жер казынасы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Биздин мыйзам коррупционный жер казынасы мыйзамы. Ошонун назардан бул бир эле жер үй маселе эмес. Бул Кумтөр, Терексай, Чаткал, толтура маселелер бүт битбекер сатылып кеткен. Урматтуу мырзалар. Отуруңла. Алтын альянстын өкүлдөрү компания мыйзамдуу иш алып барууда деген пикирде. Жер үй иштесин деп жергиликтүү атка минерлерден тарта жогорку бийликтегилер да колдогонун кошумчалашат. Түштөн кийин элди дүрбөтүп ызы чуу салуу эки тарапка тең пайдасы жок дейт кенди иштетип жаткан компаниянын өкүлдөрү. Мына 20-28 10-сентябрь 2009-жыл сасык кылагай. Эл депутаттарынын Бекмолду айылдык кеңеши ошол французлерге жер алтын кенине 384 гектар жерди бөлүп бергенге макулдук берсин деген токтом чыгарып. Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү жер үйдүн жабылышын каалабайт.
Алтын кендин каражаты облуска пайдасы тийүүдө деген пикирде. Жазып келдим, алып көрсөңөр да болот. Мына 2 жылда талашта болгон өнүгүү. Bunu da айтып koyuş gerek, жөнүнө жамандай бербей. 2 жылда канча деген өнүгүүлөр болуп талаш болуп баштады. Ушу жер үй алкындын бакубат талаш болуу, өнүктүрүү фондунан болуу, канча деген иштер кылынды. Бул бир жагы. Таластыктар жер үй алтын кенинин зыяны адамдарды мунжу кылып, тукумсуздук алып келерин эскертишүүдө. Жер үйдүн пайдасын инвесторлор көрүп, элге бир да зыяндан башка пайдасы тие элек дешет. Бул экология мен экология менен 10 жылдан бeri кармаш жүрөм алар экен. Мен деле 10 жылдан бeri экологияга кармаш жүрөм. Экологияда бир грамм зыян деген жер жок. Бүттүгү таптаза. Мына колонун баштаган чыгып келен мен алып барат. Ылай суду бар, ага жерден алып келип кайсылерге коюп берет. Кийин келет таптаза. Биздин элди жейдиңерби? Талаштын элдин башын бәрүнө кордун бәрүн, тозголордун бәрүн эл алдыңар. Зыяны жок боло турган болсо элге барбайсыңарбы? Айыл-айылга чогулуш кылбайсыңарбы? Алай болчу. Губернаторда сөйлөгөн жок. Үстүн аты барында. МЛД сөйлөгөн жок. Экологдорда. Себеби булардын баардыгы акпарындагы балык. Экотехинспекциянын өкүлдөрү элдин кайрылуусу боюнча жер үйдөгү зыяндуу көрүнүштөрдү иликтээрин убада кылышты. Жетишет, мындан да чоң компанияларды текшергенбиз. Жоопкерчилиги каралган. Буга чейин да биздин ушу бу жерден бул регионалдык башкармалыктар текшерген. Азамат, давай. Азамат. Жыйынтыгында жер үй кенинен 50% үлүш алуу, экологиялык зыяндуулукту чечүү деген талаптар кабыл алынды. Эгерде талаптар аткарылбаса, март айында Талас шаарында нааразычылык митинг болоору да жараян болду. Мен мамлекеттин үлүшү боюнча сөзгө жоопкерчилик алайын. Мына ошол эме Марат Кызөкөз ошол жерден бийлик болду, болгон жокпу, ким сатты, биз 14 мартта митингге чыгып айтабыз. Таластын эмесин кетирбегиле. Биздин азыр жаңы айтып кетти, бүт Кыргызстан карап турат. Азыр биздин МО тарап, тиги тарап урушпай, ошончолук кыйын болсо, ынтымак менен, акылдуулук менен, ырашкерчилик менен ушун чечейик. 1992 жылдан тарта жер үй кенине көз арткан чет элдик компаниялардын саны арбын. Бирок көптөгөн келишимдер ишке ашпай келген. 2010 жылы жер үйдүн 60% акциясы Казакстандык Визор Group компаниясына таандык болгон. 2010 жылы жаңы келген бийлик инвестордук милдетти аткарган жок деген жүйөө менен анын лицензиясын жокко чыгарган. Казакстандык компания мындан кийин Кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берип $580 миллион доо койгон. Бирок $580 миллион төлөөгө Алтын альянстын кожоюну Муса Бажаев жардам кылганын аталган компаниянын жетекчиси Михаил Шубин ырастаган. Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Кыргызстандык карыздар кылган аткаминерлер мыйзам алдында жооп бериши керек дейт. Азыр ошо жаңы аксакал туура айтты. Азыр жерден бир тыянак чыгарып, резолюцияны кабыл алып туруп, давай комиссия түзөйүк, баштан аяк кылдат текшерейик, жооп берсин ошонун башында турган. Ошо жана 500 миллионду, 589 миллионду кайка теккен, неге кеткен? Бүт жеп алып отурушат ошол жерде. Ошолор үчүн мен жооп берсим керек. Мен да иштейм азыр, карайм ошолордун баарын. Ат башы районундагы логистикалык борбордун курулушу жана Таластагы жер үй кени боюнча көйгөйлөрдү өкмөт мүчөлөрү дыкаттык менен иликтеп чыкпаса, коомчулуктун нааразычылыгы барган сайын күч ала бермекчи. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, Жумалык үчүн.